Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Тез тамактануучу жайдын алдында чыккан мушташ боюнча ишкер үн катты. Бишкек шаарынын чет жакасындагы мушташ боюнча тез татым тамактануучу жайды иштеткен ишкер үн катты. Анын айтымында мушташ Байтик айылына бара жаткан жолдогу шаурма саткан жерде орун алган. Биз ал жерде шаурма жасап иштетебиз. Туура түшүнүү керек. Биз ал жерде тамак жасайбыз. Биз иштеткен имараттын артына барып, ачык жерде эле эки эркек киши менен эки аял заара ушатышкан. Даараткана бир аз ары жакта жайгашкан. Ошол учурда аларга бул кылган нерсеси туура эместигин айтып түшүндүрдүк. Катуу айткан жокпуз. Алар мас абалда болгондуктан бизди сөгүп кол сала башташты. Анан пикир келишпестик орун алып мушташка айланды деп түшүндүрдү ишкер. Ал азыр коомдук тартипти бузгандарга чара көрүү максатында укук коргооргандарына арыз менен кайрылууну ойлоп жаткандыгын кошумчалап, жабыркагандар болбогонун билдирди. Беле кетсек, бүгүн 27 январда эртең менен тез тамактануучу жайда топ жигиттер мушташкан видео социалдык баракчаларга тараган. Алардын кезек талашканы айтылган болчу. Казакстанда Дики Арманга карата сот өкүмү чыкты. Коңшу Казакстандын соту 2022 жылдын январ окуясы боюнча Дики Арман деген кайман ат менен белгилүү Арман Жумагелдиевге өкүм чыгарды. Бардык соттук отурумдар жана өкүмдөр жабык эшик артында өткөн. Соттук отурум бүгүн 27 январда саат 10:00 белгиленген. ЖМК өкүлдөрүнө сот залына онлайн режиминде байкоо жүргүзүүгө уруксат берилди. Соттун өкүмү менен Жумагелдиев уюшкан кылмыштуу топ түзүү жана жетектөө, бандитизм, массалык башаламандык уюштуруу, адам уурдоо жана мыйзамсыз түрдө эркиндигинен ажыратуу боюнча күнөөлүү деп табылды. Сот Дики Арманды 20 жылга эркинен ажыратты. 2022 жылы 2 январда суюлтулган газдын кескин кымбаттап кетишине байланыштуу Казакстанда тынчтык митингдери башталган. Ал массалык башаламандыкка айланып, талап тоноолор менен коштолгон. Расмий маалыматка караганда, кандуу тополоңдо кеминде 238 киши набыт болгон. Тышкы иштер министрлиги Америкадагы миграциялык өзгөрүүлөргө байланыштуу билдирүү таратты. Америка Кошмо Штаттарынын миграциялык саясатындагы учурдагы өзгөрүүлөргө байланыштуу бүгүн 27 январда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Тышкы иштер министрлиги АКШнын аймагында жүргөн же бул өлкөгө барууну пландаштырган кыргызстандыктар миграциялык мыйзамдардын жаңы жоболорун так сактоону, өлкөдө жүрүү статусун тастыктаган бардык керектүү документтерди дайыма жанында алып жүрүүнү сунуштайт. Министрлик кошумча суроолор пайда болгон учурда Канададагы элчиликке, Чикаго шаарындагы башкы консулдукка кайрылууга чакырат. Кыргыз Республикасынын АКШ жана Канададагы элчилиги +1 202 256 29 24. Кыргыз Республикасынын Чикаго шаарындагы башкы консулдугу +1 312 929 34 42. Булак Суперкежи. УКМга дагы бир блогерди кырмады. Жалал-Абад шаарында ишкерлерден акча талап кылган деген чек менен Жазира Усмонова аттуу блогер кармалды. Бул тууралуу УКМга билдирди. Маалыматка ылайык, Атайын кызмат ал өзүн ишкерлерге журналисттик иликтөөлөрдү чагылдырган блогер катары тааныштырып, опузалап акча талап кылгандыгын аныктаган. Шектүү Сузак районундагы базарлардын биринин ижарачыларын ижара акысын мыйзамсыз жыйнаган деп айыптап, аларды журналисттик иликтөө жүргүзүү менен коркуткан. Андан кийин интернет тармактарга материалдарды жарыялоо жолу менен жабырлануучудан бир нече жолу ийди суммадагы акча каражаттарын алган деп айтылат маалыматта. УКМК шектүү буга чейин да ушундай факты менен кырмалган Айка Мусаева аттуу блогер менен жакын байланышта болгонун белгиледи. Белгилей кетсек, Атайын кызмат 18 январда Айка Мусаева ишкерлерди коркутуп, акча талап кылган деген шек саналып кармалганын маалымдаган. Түндүк түштүк альтернативдик жолу 3 айдан кийин колдонууга берилет.
Түндүктүштүк альтернативдик жолу май айында ачылат. Бул туурасында Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирип, видеосу менен бөлүштү. Маалымдалгандай долбоордун жалпы узундугу 433 чакырым жолду түзөт. 2 оор жүк ташуучуна бата турган туннель жана 2 эстакадалык көпүрө бар. Ал эми Жалал Абадтан балыкчыга 6 саатта жетсе боло тургандыгын кошумчаланган. Белдей кетсек, түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун курулушу 2014-жылы башталган. Жол балыкчы, Кочкор, Арал, Казарман, Жалал Абад менен өтөт. Израиль буга чыгыш Иерусалимдеги палестиналыктарга жардам берүүгө тыюу салды. Бунун жакынкы чыгыштагы качкындарга жардам көрсөтүү агенттиги Израиль бийлиги 30-январга чейин имараттарын бошотууга жана басып алынган чыгыш Иерусалимдеги ишмердүүлүгүн токтотууга буйрук бергенин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Былтыр октябрда Израилдин парламенти өлкөдө Онурвейнин ишмердүүлүгүнө жана Израилдин өкмөтүнө белгилүү бир учурлардан тышкары убактарда агенттик менен байланышууга тыюу салган мыйзам кабыл алган. Эл аралык коомчулук анын ичинде бул чыгыш Иерусалим, Батыш, Чейик жана Газаны Палестинанын оккупацияланган жерлери деп тааныйт, бирок Израилдин өкмөтү Иерусалимдин баарын өз аймагынын бир бөлүгү деп эсептейт. Нетаньяхунун өкмөтүн бул маселеде АКШ жана өзгөчө 2019-жылы Америка элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүргөн президент Дональд Трамп колдойт. Онурвей Иерусалимдин таштап кетүү талабы Израилдин бул мүчөсү катары эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин белгиледи. Бунун имараттары кол тийгиз жана бунун уставына ылайык артыкчылыктар менен иммунитеттерге ээ. Израиль аларды урматтоого милдеттүү деп билдирди агенттик. Онурвейнин жакынкы чыгыштагы палестиналык качкындар менен иштеген 30 миңдей кызматкери бар. Онурвейге тыюу салган мыйзамдын авторлору агенттиктин айрым кызматкерлеринин Хамас менен байланышы бар деп ырасташууда. Бунун ички иликтөөсү Израилдин дооматтарын четке какты. Тель-Авив бунун дипломаттарынын Хамас менен байланышы тууралуу эч кандай далил келтире элек.